20 октябрдан тартып аба ырайы кескин салкындоосу болжолдонууда. Быйылкы жылы кыш жылдакыга салыштырмалуу 1-3 даража суук болуусу мүмкүн. Tahminler var. Masalan bizga fasllar bo'yicha долгосрочный прогноз малый заблаговременности deb qo'ydim. Bunga bizga Rosgidromet tuzib beradi. Ularning ma'lumoti bo'yicha iqlim me'yoridan 1-2 daraja sovuqroq bo'lishi degan taxminlar bor qish faslida. Kömür düşürmöy, kartoşkalarыбызды жыйнамай, алма өрүктөрүбүздү жыймай, ошолорду жыйып алсак өзүбүздүн байлыгыбыз өзүбүздө да. Домдор жакшы. Тез даяр болсо эле биздики домдуку даярбыз. Бул шаар жеринде жылуулук суу өтүүчү суу түптөрүн алмаштыруу керек, кышка чейин суу түшкүчө. Отун көмүр запастарын камдоо керек көбүрөөк. Ошто 19 жерде көмүр сатуучу базарлар иштеп жатат. Баасы былтыркыдан өзгөргөн эмес. Алай көмүрү 4 сом болсо, сүлүктүү көмүрү 9 сомду түзөт. Бирок сатуучулардын айтымында кышка көмүр камдагандардын саны аз. Кыш канчалык деңгээлде суук болсо да, Ош шаардык жылуулук электростанциясы кышкыга толугу менен даяр. Аталган башкармалыктын башкы инженери Эркашев Бахадирдин айтымында, шаардагы жылуулук менен камсыздоодо быйыл бир топ алгылыктуу иштер жүргүзүлгөн. Баары болуп, Ош шаардык жылуулук борборуна 20 тоннадан ашуун отун жана мазут керектелет. Азыркы күндө анын ичинен 18442 тоннасы даярдалган. Ремонттордун баардыгы бүткөн, эми алардын акыркы этабы калган, сырдаган, актаган жумуштары дагы бүткөн. Мынакей болбосо 16 октябрга деп гидроопрессовка деп шаардын ичиндеги трубопроводдорду, трубаларды акыркы испытаниядан өткөрүп, кышка даяр болобуз. Биздин жылуу эртек борбору толугу менен кышкы сезонго даярбыз. Бирок жашоочулардын өздөрү дагы подвал, асткы подвал помещениялардагы баягы трубопроводдордун жакшы тазалатып алышкан болсо, жылуулукту толугу менен алган болот эле бизден. Жылуулук берүү мезгили мэриянын буйругу менен башталат. Белгилей кетсек, былтыркы жылы ноябрдын 15-нен жылуулук бериле баштаган. Уул Канзунду кызы Надыр Боронбаев ынтымак. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын мыйзамсыз кирешелерди легалдаштырууга каршы бөлүмү тарабынан 7 октябрда Ош шаардык мыйзамсыз батир алган кылмыштын бети ачылды. Ага мыйзамсыз түрдө 1 миллион сом акча, андан сырткары Ош шаарындагы Руставели көчөсүндө жайгашкан жаңы курулган үйлөрдөн 2 бөлмөлүү үй берилген. Бул жерде ошо комиссия өзүнүн ишин жеткиликтүү аткарбастан жада калса ошол окуя боюнча бизге тиешелүү кат жөнөтпөстөн туруп, толук кандуу текшербестен туруп үйдү берип жиберген. Бул факт күйөөсүнүн өлгөндүгү тууралуу, күйөөсүнүн ушу адам колдуу болуп өлгөндүгү тууралуу факт боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тиешелүү тергөө амалдарын жүргүзүп, натыйжада күйөөсүн өлтүргөн адам өзүнүн эле кошунасы бир үйдө жашаган. Учурда ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан тиешелүү маалыматтар чогултулуп, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнө өткөзүлүп берилди. Эгерде бул фактыда кылмыш иши такталса, тиешелүү кылмыш ишин козгоп, тергөө иштерин жүргүзөт. Маалымат иретинде айта кетсек, бул сыяктуу факт 4-ирет кайталанууда. Кыргызстандагы эң эски театрлардын бири Захриддин Мухаммад Бабур атындагы театр бүгүн өзүнүн 95-сезонун ачты. Анда Чыңгыз Айтматовдун калемине таандык Кыямат романы сахналаштырылып, спектакль менен башталды. Дайым мына ошо бир нерсени ta'kidlaymizki, teatrimiz 2 yilda o'rtasidagi do'stlik ko'pirigi, Qirg'iz dramaturgiyasini O'zbekistonga borib targ'ibot qilsa, O'zbek dramaturgiyasini Qirg'izistonda targ'ibot qilib, 2 yillar o'rtasida do'stlik ko'pirigi bo'lib turyapti. Hamma narsa hamma vaqt sotilib olinib kelingan. 10 күн аралыгында театр жамааты тарабынан даярдалган спектакльдар окуучуларга тартууланмакчы. Анда улуттук жана эстрада ырчыларынын коштоосунда концерттик программа менен коштолот. Ошондой эле театр жаш көрүүчүлөрдү театрга тартуу максатында мектеп окуучуларына ылайыкташтырылган жаңы 2 спектакль үстүндө иш алып барууда. Спектакль жок көргөн эмесмин. Акыркы жолу спектакльдерге деле билбейм, элдер деле кызыкпай калыптыр азыр. Спектакльдер болгону жакшы өзү негизи. Маданият жагынан ошо спектакль өтө чоң тарбиялуу немелерди берет. Ошон үчүн спектакль болуш керек. Спектакльди уюштуруш керек, чакырыш керек. Студенттерге билет берип, жаштарды чакырыш керек. Акыркы жолу спектакльди мындан бир жыл мурун көргөн болушум керек, анан эсте албайм. Акыркы жолу где-то уже сентябрдын башында көргөм. Акыркы жолу спектакль көргөнүм
Спектакль немеде көргөнбүз, филармония жакка барганда, ошол жерден бир спектакльге балдар менен отуруп чогуу көргөнбүз. Былтыр акыркы жолу киргенбиз, экинчи сезон ачылышына киргенбиз. Курбанбек Турдубекова күн сайын неберелерин далмына ушинтип тосуп алат. Каарманыбыз куюлуштурган ырлар менен небере чеберелерин күнүгө ыр менен эркелетсе, кыздары күйөөгө чыгаарда кошок менен узатат. Ошондуктан айылдагылар аны кошокчу деп таанышат экен. Айтымында бул өнөрү энесинен калган. Ал Төлөкөн айылына келин болгондон бери бул өнөрүн токтоткон эмес. Мен апамман үйрөнгөм. Апам беремедик ушундай кошокчу эле. Ошонун үйрөнгөмүндө. Кыз көчүргөндө, кыздарды жөнөткөндө, кыздарын барган жерден бактап, өздөрү менен өздөрү болсун эми. Кыздарды алтындан сөйкө такканмын, ардактап кызды бакканмын. Күмүштөн сөйкө такканмын, күлпөттөп кызды бакканмын. Алтындан сөйкө ыргасын, эми алганы менен жыргасын. Күмүштөн сөйкө ыргасын, көргөнү менен жыргасын. Каарманыбыздын айтымында акыркы убактарда кыз узатуу тойлорунда кошок айтуу салты жоголуп калды дейт. Бул мага аябай өкүнүчтүү. Анткени кошок жөн гана ыр эмес, ал күйөөгө бараткан кызга акыл насаат болот дейт. Эрте менен туруп жүр, эки ягың жыйып жүр. Эки ягың жыйбасаң, энетек атка коносун. Саар менен туруп жүр, сарам жалын кылып жүр. Сарам жалын кылбасаң, салынды атка коносун. Турумтай деген куш болот, тумшугунан сылап өт. Кайнене деген жакшымыш, карыгыча сыйлап өт. Сыйлаганын билбесек, жан кудайга ыйлап өт. Турумтай деген куш болот, тумшугунан сылап өт. Кайната деген жакшымыш, карыгыча сыйлап өт. Сыйлаганды билбесең, жан кудайга ыйлап өт. Ошондор неме болот электе. Курбанбек апанын жашы 80ден ашып калгандыгына карабай, жөн отурбастан чеберелерин бешикке салып терметүүнү колго алган. Сулуу, сулуу, сулуу кыз, күйөөсүнөн долуу кыз. 9 баланы эр жеткирип чоңойтуп жолдошу Адамбай абай экөө биргеликте 40тан ашуун неберенин, 20 чакты чеберелерин чоң ата чоң энеси болуп бактылуу өмүр сүрүп келишкен. Мунун сыры сабырдуулук менен ынтымактуулукта дейт бактылуу эне. Ынтымак көп эле. Бул кандай улут болсо эле ушундай ынтымак электе. Курбанбек эненин досторунун айтымында буга чейин өзүнүн кыздарынын баарын ушинтип кошок менен узатчу экен. Бургандай айтса эле, баары жерде барган жерибизге айтат элек. Эми олар айтпаган эстен чыкты да. Жашынан бери жакшы, жашыбыздан бери экөөбүз коңшу болуп алышып, чалышып жакшы ашыбыз ичип, жакшы сөзүбүздү сүйлөп эле жүрүп келебиз. Жаратабыз. Биз Курбанбек эже менен таанышып кайтарда ал бизге келиштире бата берип узатты. Давлатка бетибиз кызарсын. Дасторконубуз чыт болсун, үйүбүзгө мейман жыт толсун. Дасторконубуз узарып, фарзандка колубуз узарсын. Зыйнат Турдубекова, Надырбек Боронбаев, ынтымак. Бактыгүл Султанова айылында бала бакча жоктугунан жумушунан чыгып, неберелерин өзү кароого туура келгенин айтат. Эми ал неберелерин жаңы Ширинтай аттуу бакчага алып барат. Бала бакчага баруу үчүн ал 7 километр жолду басып өтүү керек. Бирок ага карабай тайыны барууга аргасыз. Анткени ага бакча өтө зарыл экен. Неберем Ариет 3 жашта эле эч кимге таштай албай кыйналчубуз. Ар жактарга али коңушка таштап, али балдарга таштап. Эми жакшы болду, жумуштарыбыз да кеңирип бүтүп, кеңири айылчылап ал жак бул жактарга карабыз. Ширинтай бала бакчасы 70 орунду түзүп, бардык шарттар түзүлгөн. Балдарыбыздын балдар бакчасынын 3 тайпага бөлүнөт. Ар бир тайпада 25 баладан 16 кызматкер кызмат өтүп атат. Ушул бала бакчабыздын ачылышына ушул жаңырык айыл өкмөтүнүн, айылынын, элинин бардык элдеринен ушу салым кошкондору көп. 8340 сомдон бизге ушу эмеректерине кровать, стол, шкаф, столдоруна бардыгына жардам беришти ата-энелер. Ата-энелердин күчү менен ушу жетсатыбыз бардык калыбына келип отурат. Одон тышкары ушу жаңырык айыл өкмөтүнүн башчысы Матраимов Муратка да көп ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз.
Бала бакчанын ачылыш аземине жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышып, мектеп окуучулары жана жаш бөбөктөр тарабынан концерттик программа тартууланды. Алгала бер кыргыры, азаттыктын жолуна, өркүндөй бер Жергиликтүү тургундар болсо бул бакчанын ачылышын көптөн күткөндүгүн айтышат. Ушу союз тарагандан бери ушундай садыгыбыз жок калганбыз. Ошо күндөн ушу күнгө дери чыдамсыздык менен күттүк элек. Балдар түрмө көзүбүз сагынып жаман болдук. Айрыкча чоң эне тайнелер, жаштар, ата энелер. Ош облусунун Жаңы Арык айыл өкмөтүндө бул балдар бакчасы жападан жалгыз болуп ачылууда. Жаңы Арык айыл өкмөт башчысынын айтымында ачылып жаткан балдар бакчасына жергиликтүү тургундардын салымы чоң. Бул эски айыл өкмөттүн конторунун перепрофилирование болуп туруп бала бакчага айлантырылган эле. Ал 2011-жылы бул иштер жүрүп, ошол боюнча 2 жылдан бери бала бакча ачыла албай турган эле. Мына быйыл Кудайга шүгүр жаңы күч, жаңы демилгелер менен биз ушул бала бакчаны ачып, бул жерде элдин ата энелердин салымы 500 000 акча каражатка инвентарь алып берсе ата энелер, анан бала бакчаны ачып, ушинтип көңүлдөрүбүз жакшы болуп, кичинекей балдарыбыз Ширинтай деген бала бакчабызга келип, ушу азыр ачылыш азем болуп өтүп атат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында балдар бакчаларды көбөйтүү алардын башкы максаты. Айыл тургундары менен жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдар биргеликте иштесе, балдар бакчалары мындан ары көбөйөт. Зыйнат Турдубекова, Надырбек Боронбаев, Ынтымак. Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 акш доллары 48 сом 81 тыйынды түздү, евро 66 сом 3 тыйын, Россия рубли 1 сом 50 тыйын, өзбек сому 2 тыйын, тажик сому эсе 10 сом 25 тыйынга барабар болду. Он 1 октябрда түнкүсүн жана эртең менен көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолуу райондордо жана тоо этектерине кар жаайт. Күндүз дээрлик жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Баткен областында түнү 8 градуска чейин, күндүзү 16 градуска чейин жылуу болот. Ош облусунда түнү 4-9, күндүзү 12-17 градуска чейин жылуу болот. Ал эми Жалал Абад областында да түнү 4-9, күндүзү 12-17 градуска чейин жылуу. Нарын областында түнү 5 градуска чейин жылуу, күндүзү 9-14 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Талас областында түнү 5 градус, күндүзү 8-13 градуска чейин жылуу болот. Ысык көл областында түнү 2-7, күндүзү 10-15 градуска чейин жылуу. Чүй областында түнү 1-6, күндүзү 9-14 градуска чейин ысык. Бишкекте 11 октябрда мезгил менен жаан жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 5-10 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнү 2-4, күндүзү 11-13 градуска чейин жетет. Ош шаарында 11 октябрда мезгил менен жаан жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 5-10 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнү 6-8 градус, ал эми күндүзү 15-17 градуска чейин жетет.